Бишкекте террордук топту жок кылуу учурунда толугу менен күйүп кеткен үйлөрдүн ачкычтары кечээ 14-октябрда ээлерине тапшырылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Абдрахман Маматалиев, өзгөчө Кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жана шаар тургундары катышышты. Сейчас видите, раз, два, три, четыре, пять. Нормально, да? Независимо. 16 июлдагы атайын операция учурунда 7 үй жабыркаган, анын 3-өө толугу менен күйүп кеткен. Бүгүнкү күнү мамлекет тарабынан 2 үй жаңыдан салынып, бир үйдүн ээсине керектүү сумма берилген. Калган жабыркаган үйлөр оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Операциядан улам келтирилген чыгым 7 миллион сомдон ашкан. Үйлер жабыркаган эле, алардын берген убадабызга туруп, мамлекет тарабынан президент өз башында туруп, акча да бөлүп берген, тапшырма да берген болчу. 2 айдын тегерегинде бүтүрүп туруп, бүгүн тапшырып атабыз. Деги эле ушундай терроризмге каршы күрөшүү боюнча албетте өзүңүздөр билесиздер, былтыр кызыл аягында коргоо кеңешинде бизде жанагы диний экстремизмге каршы күрөшүүнүн концепциясын бекитилген. Анын өкмөтүнө атайын иш-чаралар бар. Жаңы үйдүн ачкычын колуна алган Валентина айым кубанычын жашыра албай, мурда үйү бир аз кичине болсо, эми чоң бөлмөлүү үйлүү болгонун айтты. Дом меньше был размером, ниже был, окна меньше были, но полы были деревянные у нас. Мурда үйдүн эшиктери, терезелери аянты да кичине болгон, полу да жыгаштан эле. Эми мынтип жакшы үйлүү болуп калдык. Жаңыдан көнүп келе жатабыз, баары ушундай үйлүү болушсун. Так, нормальный дом, жить можно. Пусть всем такие строят. Айта кетсек, 16 июлда Бишкектин Панфилов, Горький көчөлөрү кесилишкен жерде куралчан согушчандар менен атышуу болгон. Анда Альфа атайын кызматынын 4 жоокери жаракат алып, согушчандардын 5-өө өлтүрүлгөн. Алар Ислам мамлекети тобунун мүчөлөрү экендиги жана алардын башында Казакстанда кылмышкер Жанболот Амиров турганы аныкталган.